Салам достор, кутман күнүңүздөр менен. Менин аты жөнүм Альмира Абидинова. Бүгүн түз эфирге чыгып атканымдын себеби барыңыздарга маалым болгондой эле штабтан маалымат тарады. Ага ылайык өлкө боюнча COVID-19 205 жаңы учуру катталыптыр. Бул эмнени айтат? Бул дегени рекордтук көрсөткүч. Ушул күнгө чейин сиздерге деле маалым, коронавирус жуктургандардын саны 170 же болбосо 194, 100дөн жогору болуп аткан, стабилдүү түрдө. Анан көбөйүп атат. Бул эми бизге албетте коркунуч алып келет. Бирок ошол нерсеге карабай, коронавируска ишенбейм деген адамдардын саны дагы күндөн күнгө өсүүдө. Мисал үчүн Facebook'та карасаңыздар, өзүңүздөр деле көрөсүздөр. Көрүнүктүү эле инсандар айтып атат. Бул вирус жок, бар болсо кана ким ооруптур, ким ооруп айыгып чыгыптыр, ошолорду көрсөтпөйсүңөрбү де. Буга бийлик же болбосо ошол штабтагылар, дарыгерлер эмне деп жооп берип атат? Биз ал жарандардын баягы эмесин өздүгүн ачыкка чыгарбашыбыз керек. Алар анонимдүүлүктү сактаганды туура көрүп атышат деп. Албетте түшүнөбүз биз ошол нерсени. Бирок канча адам айыгып чыкты? Канча миңден ашык адам айыгып чыкты деп айтып атасыздар. Ошол айыгып чыккандардын ошол миңден ашык адамдан жок дегенде бирөө макул болоттур. Интервью берип, бирөө жок дегенде соопчулук үчүн айтып койгонго мындай макулдугун береттир. Ошол боюнча мисал үчүн иштешкен өкүлдөр сүйлөшүшсө болот да. Соопчулук үчүн деле келе айтып койчу, элге тиги ишенбегендерге айтып койчу, интервью берип койчу деп. Мен өзүм журналист катары мына канча күндөн бери издеп атам. Ооруп айыгып чыккан жаран издеп атам. Жок дегенде бирөөсү макулдугун берип, мына элге айтып койсун ишенбегендерге десем, табыш кыйын болуп атат. Мына аймактык штабтын өкүлчүлүктөрүнө кайрылып атам, дарыгерлерге кайрылып атам. Жок дегенде контакт номерлерин бериңиздер, биз алардын жүзүн көрбөйбүз, аты жөнүн айтпай эле коюңуздар. Телефондон өзүбүз көндүргөнгө аракет кылалы. Балким интервью берип калса, ооруну мынтип жуктурдум, анан мынтип айыктырдым, анан мындай болду, анан мындай болот экен деп айтып берип калса. Жакшы болот эле. Мына азырда комментарийге мен ишенбейм, мисалы бул просто бизнес деп жазып атпайбы? Анда эмне ойноп өлүп атабы адамдар? Адамдар өлүп атпайбы? Мына кечээ эле ушул мурдагы экс спикердин кызы деле жазып чыкпадыбы? Менин атам ушудан каза болду деп. Өлүмдү деген оюн кылып же бизнес кылып айткан даражага жете электирбиз азыр. Анан менин айтайын дегеним, ушул биздин бийлик негизи эле бийликке мындай сын тагып жаза бергендерди көп деле колдобойм. Бирок ушул учурда ушунчалык зээнин кээй турган болду да. Анткени биз карантинде эмне үчүн отурдук 2 ай? Ушул бийлик экинчи толкунга, мына дүйнө жүзү боюнча айтып атат, даярданып алсын. Ушул экинчи толкунга даярдыктарды көрсүн. Коңшу өлкөлөр ооруканаларды салып атат, жаңы анализ ала турган борборлорду куруп атышат. Биздикилер эмне кылды? Биздикилер деген шайлоого жакын өзүнүн ар кандай мыйзамдарын, ар ким өзүнүн аркасын жаба турган мыйзамдарын сунуш кылып, ошолорду ишке ашырууга аракет кылды. Алыс барбай эле мына Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова дегендерди айта турган болсок, фейктерди аныктап, тим эле кыйратып ийебиз деп дүйнө жүзүндө же болбосо Цукерберг жана башка кыйындар кыла албаган нерсени жасайбыз деп адамдын мүлкүсүн келтирип бир чети мындай зээнин кейитип чыгып атышат. Мен күйгөнүмдөн айтып атамын, мага өлкө керек, мага ден соолук керек, мага деген баламдын жана жакындарымдын келечеги керек. Ошол мыйзамдарды сунуштагандан көрө ушул экинчи толкун кокус болуп калса, биз эмне кылабыз, кантип чыгабыз ушул шарттан десе болот да. Канча жарым миллиондон ашык доллар келди окшойт, эгер калп айтпасам. Келип эле атат. Ошол жардамдарды кайсыл жака коротту? Макул, кыргызстандыктар ушунчалык кечиримдүү экен, ошого дагы унчукпай калышты. Отчетун берген жок. Анда эмне менин чоң апама окшоп эле иштетип койдубу, каяка кетиргенин билбей. Ошонун баарын отчет кылып бериш керек болчу да. Макул, аны бербесе бербесин, бирок экинчи толкунга эмне үчүн даярдык болгон жок? Биз азыр менин тааныштарым жазып атат, эмерде ооруканаларда орун жок экен. Орун жок, албай атат. 118ге чалсак жетишпей атат деп. Калган адамдар эмне өлүп кете берсинби? Калган адамдар
ооруканага бара албай калсам эмне жөн эле садага чаап коебузбу? Кандай деп ойлойсуздар ушуну? Андыктан менин суранайын дегеним ушул штабтан, өкмөттүн өкүлдөрүнөн, жалпы эле ошол бийликте отургандардан жана дарыгерлерден, ошондой эле коронавирус болуп ооруп анан айыгып чыккандардан жок дегенде бирөөңүздөр же болбосо экөөңүздөр сураныч мага интервью берип коюңуздарчы. Ооруну кантип жугузуп алдыңыз? Ооруканада өзүңүздү кандай сездиңиз? Кантип айыктыңыз? Ошолорду айтып берип коюңуз. Сураныч эгер азыр көрүп жаткандардын арасында болсо да мага жеке кутучага жазып, мен интервью берет элем деп коюңуз, мен интервью алып материал жасайм. Ошону көргөндөн кийин балким 100 адам болбосо жок дегенде 10 ишенсе деле ошо 10 маалымат таратат калганына. Ошентип биргеликте иштейли, анан кийин эки ажырым турат азыр, ушунчалык чоң ажырым турат мына өкмөт менен карапайым элдин ортосунда. Менин тааныштарымдын көпчүлүгү эле ушул эгерде оору бар болсо, эмне үчүн мен оорудум, мен айыгып чыктым деп айтышпайт деп атат. Өкмөт өкүлдөрү болсо, биз ооругандардын жүзүн ачыкка чыгара албайбыз, алардын анонимдүүлүгүн сакташыбыз керек деп атат. Бирок ушул эки ажырымдан бир чечим табышыбыз керек да биз. Ошол өкмөт түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Мен аларга үйрөткөндөй болбойм, бирок мен көрбөй атам эч жерден түшүндүрүү иштерин. Түшүндүрүү иштери кандай жүрүшү керек менин оюм боюнча, балким мен адашып жаткандырмын. Мен дагы эч кандай мындай алардай кыйын эмес, мен алардай ошончолук билимим жок, тажрыйбам жок, бирок жеке Кыргызстандын жараны катары, жөнөкөй жараны катары менин оюм боюнча алар ошол ооруп айыккан адамдарга түшүндүрүшү керек болуп атат. Силер уже ооруп айыктыңар, силер мындай коомчулукка коркунуч алып келбейсиңер. Силерди мындай дискриминация кылбайт элдер, эгерде ооруп айыгып чыктым десе. Ошол эле учурда калган жарандарга дагы ооруп айыккандардан коркпой эле койгула, алардын вирусу жок болду, алар дарыланды деп аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Эки бөлүнүү эмес, Сураныч ошондой кылсаңыздар, анан ишенбей аткандарга, такыр эле ишенбей аткандарга айла жок эми. Жок дегенде ошол өлүмдөрдү укканда дагы ойлонуп койсоңуздар болмок. Анан мына комментарийде да жазып атышат, 5 миллион долларды жеп коюшту дейт. Ага биздин эмебиз жок, мындай далилибиз жок, биз далилдеп бере албайбыз. Бирок эгер жебеген болсо эмне үчүн отчетту беришпейт? Акчаны каяка кантип коротконун эмне үчүн айта алышпайт? Тилекке каршы мен депутат болоюн деген оюм жок. Бирок мындай күйгөнүмөн эле суранып айтып атам. Анан мына бул жака да жазып атышат, мен эме кылбаймын, ишенбеймин оору бар экенине деп. Көп экен, мына комментарийден эле көрсөңүздөр болот. Ишенбейм дегендер толтур экен. Аягы эмне менен бүтөт деп ойлойсуздар? Эфирдин аягында ушул бир эле суранычым бар, урматтуу штабта отургандар, дарыгерлер, же болбосо жөнөкөй жарандар. Эгер сиз ооруп айыккан болсоңуз, сураныч интервью берип коюңуз. Интервью бере турган адамдарды табышып коюңуздар. Азыр учурда ооруп аткан, мисалы үчүн, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси далил менен көргөзүп атпайбы? Мына мен дарыканада капельница алып атам, мынтип жөтөлүп атам. Ыраазычылык ошол кишиге. Анын жубайы Бактыгүл эже улам жазып атат. Ал бир тамаша катары жазган экен, парадокс деп, мындай оору бар экенине ишенбейм дешет, бирок менден качышат депчи. Балким бак өзүнүн жолу менен иштетилбегендиги үчүн дагы отчет бере албай жаткан чыгар. Эми анысы бизге туңгуюк, бирок биз байкуш кыргызстандыктарга башка өлкөлөрдөгүдөй кылып мындай оорукана куруп бербесе да, жок дегенде жана анализ тапшыра турган борборлорду куруп койсо жакшы болмок. Ошончо келген акчаларга бир гана чет өлкөдөн эмес, кыргызстандык баягы бизнесмендер, кыргызстандык ишкерлер дагы топтоду, аябай. Ошол туугандар, мен аягында мен ишенемин коронавирус бар экенине, жана ал илдет ар бирибизге келип калышы мүмкүн экенине ишенемин. Андыктан сак болуңуздар, социалдык аралыкты кармаңыздар,
дезинфекция кылып айлана чөйрөңүздү антисептикти колдонуп масканы тагып жүрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.